ЛТР айткан, КТР айткан жыйынтык менен азыркы жыйынтык кандай, ошону бир салыштырып көрбөйлүбү? Кандай дейсиздер? Жашап атасыздарбы? Жок. Келейик десек, мына балдарыбыздан биз коркобуз. Азыр мен мына эки балам бар го, эки көйнөгүм эки жан кармалат. Чындап тоосат калса биз полядек кылып кетебиз, кача албайбыз. Эл зыянын ар тарабынан тартып атат. Эгерде ушул жерде жашаса, өрүгүн жакшы кургатып, кымбат сатмак. Тиши бүтүндүн ичи бүтүн. Анткени тиши бар адам каалагандай тамактанат, шартылдап жүрөт, жаркылдап күлөт. Москвадагы боордошторго ваш стоматолог медициналык борбору кызмат кылууга даяр. Тишиңизге пломба коюу, имплант кадоо, брекет кадоо, тис салуу, тиш алуу кызматтарын сунуштайт. Андан сырткары урология, гинекология бөлүмдөрү да бар. Дареги Москва шаары, Лухмановская метросу, Светозорская 32. Тишке сиз кам көрсөңүз, тиш сизге кам көрөт. А Ыдырыс Исаховдун атынан барсаңыз, тиштериңизди 20% арзандатуу менен даарылап беришет. Саламатсыздарбы? Аты жөнүм Ыдырыс Исахов. Бүгүн Баткендемин. Буга чейинки окуяларды билесиздер Баткенде. Мына ошол окуянын кесепеттерин бүгүн мен өз көзүм менен көрүп, мына ошол өз сөзүм менен сиздерге түшүндүрүп, көргөзүп, айтып, баяндап берейин деп турам. Анткени биз КТРди көрүп атабыз, ЛТРди көрүп атабыз. ЛТР айткан, КТР айткан жыйынтык менен азыркы жыйынтык кандай, ошону бир салыштырып көрбөйлүбү? Кандай дейсиздер? Азыр мисалы мен мына Көктерек деген жердемин. Көктерек дагы ошол жабырланган, Баткен окуясында жабырланган айылдардын бирөө. Бир чакан айыл. Бул жерде аз эле үй бар. Бир 13пү, 17пү ушундай үй бар. Азыр буларды тактайм. Бирок азыр мен сиздерге көргөзүп берейин деп турам. Баштап көргөзүп берейин. Мына Баткен кайсыл жакта, Кыргызстан кайсыл жакта, Варух кайсыл жакта, Тажикстан кайсыл жакта, Лейлек кайсыл жакта. Ошого жараша сиздер мындай ориентир алгыдай болуңуздар. Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Так, маселе мындай. Мынау күн чыгыш тарапта, мынау күн чыгыш тарап. Бул жак Баткен. Бул жакта мынау күн батышка карап барсаңыз, бул жакта Лейлек. Мындай түз эле чейин. Бул жакта мынау ортодо жанагы төр көчө деген мына талаштуу, ушу жаңжалдуу жер. Бул жагы Тажикстан деп коелу. А бул жагы Варух. Талаш ушул жерде болот көбүнчө. Ушул жерден чыр чыгат, мына жерде суунун башы бар, жанагы ак суу деп коебуз. Булар башкача аташат. Ошол ак суу дарыясы бар, мына Варухты аралап, мына биздин тоолордон, мына жерлерде тоолор, бул Кыргызстан тоолору. Ушул тоолордон агып, мына ак суу дарыясы өтөт. Ошол суу чогулуп өтүп, Варухты аралап өтөт дагы. Анан мынындойна жарымы мындай бир 30%дайы Кыргызстан тарапка мына жерден бөлүнөт. Дагы бир бөлүгү мына жактан Кыргызстандын башка айылдарынан бөлүнөт. Анан суунун негизги бөлүгү мына ошол Тажикстанга карап кетет. Мына ошол дарыя мына жерде турат. Азыр биз ошол төр көчөнүн жанында, мына ошол төр көчөнүн колтугунда турган, мына ушул жердеги кичинекей айылда турабыз. Бул айыл толугу менен өрттөнгөн. Бул жерде бир дагы өрттөлбөгөн үй калган эмес. Баткен окуясында. Анан азыр эми ушул үйлөрдү калыбына келтириптир. Ошол калыбына келгенден кийинки жашоо кандай болуп атат? Эл кантип жашап атат? Өзүн кандай сезип атат? Мына ошол нерсени азыр сиздерге баяндап көрсөтүп берейин. Азыр биз кирген үй, мына биринчи эле ошол жолдон киргенде, мына Тажикстан тарапка кирип туруп, анан кийин ушул айылга кирип атабыз. Төр көчөнүн ылдыйга Тажикстан жака жүрүп, бир 200-300 метрдей жүрүп, анан кийин ушул айылга бурулуп кирдик. Киргенибизде мына үй турат, анан артынан наркы үй турат. Мына жерге дааратканасын куруптур. Үйдө эч ким жок. Адам көрүнбөйт. Мына жерге учетчиктер дагы коелу эле окшойт. Свети да жанбайт экен. Бул жерге мындай үйдү салып коюптур, эч ким келбептир. Так, анан кийинки үйгө кирели.
Негизи бул үй ар бир жанагы кыргыз-тажик окуясы болгондо, кыргыз-тажик ушундай жаңжал орун алганда биринчи кезекте ушул үйлөр талкаланат. Бул биринчи салынган үй эмес. Бул экинчи жолу салынып берилип аткан үй биз билгенден. Биринчи жолу окуяда дагы өрттөлгөндөн кийин мынау көк жанагы сэндвич панель деп турбайбы? Ошол сэндвич панель менен курулуп берилген. Сэндвич панелдер дагы өрттөнгөндөн кийин мынау сары түстөгү мына кирпичтен салынган үйлөр курулуп берилди. Эми булар сэндвич панельди куруп бергенден кийин деле жашаган. Бирок азыр эми сэндвич панелден жакшы кылып, андан көрө бир аз чоңураак кылып, анан монтип кирпич менен жакшынакай кылып үй салып берсең, азыр бул жерде жашаган адам жок. Анткени адамдардын жүрөгү чыгып калгандай. Кандайсың? Жакшы, тынчтар. Кандайсың? Эч ким жокпу? Көбөйт анда иштималда өрүктө келебиз. Өрүктөргөн эле келдиңиздерби азыр? Мен агыратым биякта да. Жашап атасыздарбы? Жок. Неге? Эми кооптуу алы элдер коркуп турат эми давана менен. Канча үй күйгөн эле берди? Берде 17 үй күйгөн, 18. Өзү негизи канча адам жашайт бул жерде? Канча кожолук бар эле? 14 кожолук бар эле. 14 кожолук болсо анан 17 үй күйгөн. Эми бир кыл участкада 2 гектар участок болгондо, аянычачы. Так менталный 2 гектар участок болгон. Эми 18 17 үй салынган да. Чисто фактически onun işte 14 кожолук жашайт өзү. Анда бир кылдар 2 томарка болгон. Ошон үчүн 17-18 үй салынган. Ошонун ичинен азыр канча үй жашап атышат эми? Азыр эч ким жок бу жерде, бир антада. Меники онун. Жүргөндө коргонго керек биздин көрөтмүн. Бу жерде азыр эч ким жок. Ошо келебиз, өрүктөрдү курап атабыз, кетебиз. Өрүктү курап атпай калып кетесиздер, каяка жашап атасыздар? Мен азыр кече былтыр апрелде урушуп алды го. Дагы ошондон кийин жокорто конушка үй салып жака чыгып кеткен. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Кандайсыздар? Курмандуу болсун. Өрүк жегиле. Алып жегиле. Кире берелиби мунун ичиге путубуз менен? Эч немеси жок. Мына биздин өрүктөрдү жегилечи. Башкенин өрүгү деп эле ама. Жок. Эң зор өрүк шээрди калды. Мурда Мурсанжали деген өрүктөр бар эле. Жесең жөн эле сникерс да. Азыр олорду бүт кесип таштап туруп ордуга азыр şu абрикостон тиккенбиз да. Булар баягы суухан деген өрүкпү, суу эме эттүү. Бул абрикос. Абрикос ana onlar эле да эски өрүктөр. Курмайы, Мурсанжали деген өрүктөр. Бул өрүктөрдү жеп неме кылсаң ушундай. Граница мына дуал, назам мына өрүк тажик уже. Мына өрүк, Тажиктике дуалдан нар жагы тажик. Ушул аралашып кеткен да. Эң границада мен турам да эметчи. Бул жерде азыр түшүндүрүп бербесемчи, азыр баарыңыздардын башыңыздар эле. Бер бар, ушу менен ичим берди билбейт азыр. Азыр мен көргөзүп берейин да мындай. Мына яшик менен көргөзүп берейин. Же өрүк менен тизип көргөзүп берейинчи сиздерге. Мындай. Мына жол. Мына узун жол. Мындай. Тизе берейин, өрүгүңүздү пайдаланып. Так. Мына өрүгү. Ошого келип турсун. Так. Мынау баягы жол. Мынау төркөчө. Туура эле көргөзүү, тамам? Адашкан болсом оңдойсуздар. Анан төркөчөдөн нары мынтип Варух мына жакта. Мына яшикти Варух деп коесуздар. Анан бул жагы Тажикстан. Чарку. Эми Тажиктин жери да эми, туурабы? Бул жагы кыргыздын жери. Бул жак баягы Көкташ, нар жагы Баткен. Ош ушундай кетет. А бул жагы мына Лейлекке карап кетет. Мына арка деген айыл айланып келип мына жерде болуп калат. Мына мондай болот дагы. Мынанти айланып келебиз дагы. Мына жер Испана, азыр баягы биз Разахов деп койбодукпу? Разахов мына жерде боло турган болсо, анан Разахов мына жер деп коелу, мына топ өрүк турган жер Разахов. Анан мындан айланып мондай келсеңиз, кайра эле келип туруп, мынага жакындап эле калабыз. Кайра келип мына жер биздин арка деген эң акыркы айыл ушул болуп калат. Эми азыр биз турган жер
Эң кызыгы биз турган жер мына жердебиз азыр. Турабы? Көчө. Мына Төрк көчөнүн колтугунда турабыз. 200 метр алды. 200 метр мындайраак. Азыр эң кызыгы бул жерде. Так, мына жерге жалбырак коелу. Мына Ошондой коелу. Мына көктерек мына. Көктерек деген айылдабыз. Бул жерде бул айтып атат 13 кожолук бар, бирок 17 чек бар деп атат. Ошол 17 чек, 17 үй азыр кайра восстановление болду. Бирок бул экинчи жолу болду. Экинчи жолу. Бул бир эмес, эки жолу күйгөн. Азыр мындай да, мына жерден ушу жол кетет. Анан мына жерде тажиктин үйү бар. Анан кайра эле мына алдыда дагы тажиктин үйү бар. Мына жагычы? Бул жагы да тажик. Мына көрсөм, мына полда пол тажик. Мына көрсөм азыр жинаттас. Так, ошондо мындай болуп калыптыр да. Окружение мындай болуп калган. Биз азыр ортодо эле кап кеткенбиз да. Так. Ортого коем мына жаш. Ана көктерек ошо ортодо калган да. Токтоң азыр мындай кылалы. Мындай кылалы. Мына. Мына бул азыр көктерек деген ушул мына жалбырак да. Бул жагы мына тажик. Мына асты тажик, мына жака уланып кетет кийин. Анан мына айланасы тажик. Мына ушул жерде азыр көктерек деген кичинекей айыл бар. Болгону ушул 13 кожолук жашайт. Мына Төрк көчөдөн, светофордон 200 метрде ылдыйраак кирип, мына тажиктер колдонуп аткан жол менен. Анан кийин ушул айылга киребиз. Азыр ушул айылга кирдик. Бул жерде азыр көрдүңүздөр, жаңы салынган мына сары түстөгү үйлөр турат. Булар кирпичтен курулган. Муну кече 2022 жылдагы тополоңдон кийин куруп беришти. Бирок ага чейин бул жерге бул экинчи жолу өрттөндү, а биринчи жолу күйгөндөн кийин бул жерге ono жерде турат эле бир сэндвич панелден үйлөр салынып берилген. Ал Турциядан келген материалдары. Анан ошо сэндвич панелдер алар дагы күйдү. Кыскасы биз кыргыз бийлиги бул айылды эми биз коргойбуз деп отурабыз да. Негизи мамлекеттин өзү, мен айтып берейин, мамлекеттин өзү эң негизги деген 3 эле милдети бар. Эң чоң, эң негизги 3 функциясы бар. Бул биринчиси бул тышкы коопсуздук. Бул деген оборона, ошол армия, чек ара деген сөз. Экинчиси бул ички коопсуздук. Бул милиция деген сөз. Анан сот. Мындан башка кыргыздын бийликтин өзү элге кызмат кылып берем деп коюшат го. Мындан башка кызматы дээрлик жок. Эң негизгиси ушул 3 эле кызматы бар. Сотуң адилеттүү болуп берсе, милицияң калыс тергеп берсе, ички коопсуздукту камсыздап, сизди бирөө чалып кете турган болсо, уруп кете турган болсо, ошого жаза колдонулса, ал сөзсүз табылса, жазаланса, бул ички коопсуздук сакталды, ички адилеттик орноду деген сөз. Анан сырткы коопсуздук ошол армия деген сөз, чек ара деген сөз. Сырткы душмандан коргонуу деген сөз. Азыр биз кыргыз бийлиги бул ушул айылды бир эмес 2 жолу ушул 2 жолку кол салууда тең коргоп кала алган жокпуз. Муну мойнубузга алышыбыз керек. Сот бийлиги жөнүндө айтпай эле коеюн, эми сот бийлиги ашыкча баш оору. Ушундай туугандар. Азыр эми жашоо эмне кыласыздар эми? Кайра келейин дейсиздерби, же эмне кылайын дейсиздер эми? Келебиз, мында жашоодо карап, бар жок бар, өрүп деген бар жок. Эми элдер эле келсе келебиз эми. Бийлик эле кичине биздин кооптуулугубузду карап берсе болот. Эмне кылыш керек? Бийлик эми үйдү салып берди. Анан дагы эмне кылып бериш керек? Бизге кооптуулукка кепилдик бериш керек да бизгечи. Кыскасы. Жашай бергиле ушундай болбойт деп аяна чакырып бизге кепилдик берсе биз келебиз азыр. Азыр эч ким кепилдик бере албайт азыр. То есть азыр сиздер келип жашагыла, мына үйүңөрдү салып бердик, киргиле, жашай бергиле, биз мындай коопсуздугуңар корголот деген сөз айтылып элекпи? Солдат. Эми келип жашагыла деп коет, коопсуздуктуга гарантия бере албайт да эч кимчи. Келгиле деп коет, бол, келип жашагыла деп коет, бол, бизге азыр коопсуздук эң биринчи очередь бизге коопсуздукту карап бериш керек да. Коопсуздук карап берсе биз келип жашайбызга даяр жүрүшү. Келип жашай турган болуп келип жашашыбыз керек биз. Биз коопсуздуктан Сиздин канча балаңыз бар? Анда менде 3 та балам бар. Бир уул, 2 кызым бар. Анан сиздерди мынтип айыпташат. Мен бул айылды биринчи жолу чагылдырып аткан жокмун. Буга чейин ошол баягы күйүп жаткан маалда дагы келгем. Восстановление болуп атканда дагы келгем. Биринчи жолкусунда. Анан ошондо мындай сөз болгон. Ал айылга борооруштун кереги жок. Ал айыл өзү жерди сатпагыла десе набай, тажиктерге сатып кетип калышкан. Ошентип отуруп жердин көпчүлүгүн алдырып койгонбуз деген сөздөр айтылган да. Бу жерде эч ким тажикке жер саткан эмес, ушуга чейин.
Bu жалған жер. Ешкім аншыл көктеректен ешкім жатқан емес, баша жақтар жатышы мүмкін. Біздің айыл мылдан бері қандай болса, шондай елдер шойдан тұрады. Ешкімді сата алады. Оны ча қылған емес просто. Білемін билігім қандай малы кім тарқатқан оны. Бізде ешкім сатқан емес жерді. Жер сатылған. Сатылған емес, оны şu жерді. Мұрдадан şu жер еленіп қалған. Еленіп қалған мен естартқынан бері şu жер шул жерді. Ешкім бір адам тәжі сата алады. Üşüyüzem şehirde de var içi. Mana Tacik'in çevrasına naragı polne Kırgız'ın ülüşü. Şu neçi kocalık olsa bari de ülüşü var da. Şu жерде. 10 sötük, 12 Жалпы sötük. жердің аянты қанша? 1 гектара жетеуce. 10 гектары, шынайды, 14 гектары шынайды. Şundaydı. Жалпы ошо Жалпы шынайды. Тұрақ жай бар. Айылы өзі. 14-15 гектар шынай жерде. Примерно шынша. Азыр деле ошол жерди пайдаланып жатсыздарбы? Шол жер шойдан тұрады. Белки үлүшкө келип эгин эктиңиздерби? Ой, үлүштүн как болажын өргө ушундай дарак кылганбыз. Өргөн калып кетти, үлүш ичким 1 метр ham кирген эмес, чыккан эмес бу жерге тажик. Урулук. Мал урулук, болгон. Бу жерден 2 адамдын малын урдап кеткен, өрүк бөрү урдалганчы. Качан? 2 жыл мурда. Азырчы мына. Азыр жок. Keçegizde hem ikinci kuyganda hem vurdaldı. Hem hazır hiç kim kebet dağı tım da ayılcı. Şu 17 13 үйдө канча адам жашайт жалпы? Жашачу эле. Kocalık 13 kocalık var da mı? Kelin baldarı menen evreler. Her bir uyda kelin бала чакасы менен жашайт да. Бейтте азыр мисалы биз келейик десек, мына балдарыбыздан биз коркобуз. Азыр мен мына 2 балам бар го, көйнөгүм 2 жан кармалат. Даже өзү күндүзүн туалетке ham бара албайт. Туалетис көрүнүп турса ham бара албайт. Тажиктер мынакта балдары ойноп жүрөт кеңири. Велосипедтерин тээп ойноп жүрөт, булар ойной албайт да. Азыр биз мисалы келебиз дейбиз, бирок балдарыбыз коркот, границабыз так эмес, мисалы мындай чечилген эмес да. Эгер чечилип мындай жашоо коопсуздук болсо, конечно, келип жашайбыз. Ким ушундай жерди таштап кетет? Азыр мына балдарым мисалы чоң кызым бул. Мына 2 балам болсо, вообще жүрө албайттар. Азыр бул жерде эмес, наракта жашайбыз. Ошол жактан эшикке чыга албайт экөө. Күндүзү да апа жүрүң эшикке чыга. Көйнөгүм 2 жан кармалат экөө тең. Буга чейинки алдыңкы урушта наркы үй салынгандан келип жашаганбыз. Ошол малды дагы бул үйгө кирип ойной албайт эле. Мен кайсы үйдө отурсам ошол жерде отурат эле. Булар вообще коркуп калган да, мисалы, балдарыбыз. Азыр эшикке чыгып, кеңири өздөрү мына туалетке ham барып келе албайттар да. Бизге главное ошол граница чечилип, мына коопсуздук болсо, ким ушундай жерге келип жашабайт. Бул жерде таштап кетейин деген оюбуз ham жок, максатыбыз дагы жок. Ушул жерде эле калып, ушул жерди коргоп, мисалы өркүндөп өсүп кетсек жакшы да. Бирок мына балдарыбызды караң. Бул оюнчуктары, мисалы велосипедтери күйүп кеткен, качантан бери алып бере албай жүрөбүз. Мына болбосо велосипедте берем дейт, алып бере албайсыз. Азыр эми мындай да үйдү мен көрдүм, көз менен көрүп турам. Үй салынып бүтүптүр. Эшик терезеси коюлуптур. Эшигине бирден дараткана салыныптыр. Ооба. Макул. Бирок анан бул үйдө жашаш үчүн орок керек, кетмен керек, челек керек, чара керек, чөмүч керек дегендей. Тирлик керек. Идиш аяк керек. Ошолор жок болгон турабы? Эч нерсе калган эмес. Анан азыр үй салып бергенден тышкары эмне болду анан дагы? Эч нерсе болгон жок, ошол бойдон үй салып берди, болду. То есть холодильник, телевизор. Жок, андай нерселерибиз жок. Биздин 2 кайта комошко берген немелерибизди алып келдик. Жашагыла эми деди. Алып келип неме киргизип жашап атсак, уже дагы күйгөндөн кийин жок болуп кетти да. Жок, алып кеткенби, күйгүзгөнбү, эч фела калган эмес. Бүт урдап алып кеткен да тажиктарчы. Биринчи тоноп туруп, кийин анан күйгүзгөндө ойлогондо бул кыргыздарды ушинтип неме койсок ишене берет, күйүп калды деп ойлойт дейт да. Бирок күйгөн нерсеси калыш керек да. Бетте жок да, баарын тоноп кеткен да, анан кийин калган керек эмес нерселерди күйгүзүп таштаган. Ошол баардык буюм тайымдарыбыз бар. Наркы жакта кантип жашап атасыздар? Ал жактадан ошо өзүбүз эптеп алып, аз-аздан алып жашап атабыз да. Керектүү нерселерибиз өзгө керек болгон нерселерди алабыз, неме кылабыз. Алып жашап атабыз. Азыр үйдүн ичин көрүп чыксак болобу? Мана шулда. Дуалдан нар жагы тажик. Бері ешкім келбейді. Келеді, одан баяғы келген жер бар. Жерден қайтып келеді. Мына мен жерден келедім жазым. Мына үйлер тажиктің бар, тажиктің. Қоңысы. Мына дуал мұрдағыста, мына дуалы бұзып берген.
Dual buzul anşadan kirip polun tonap etken. Doğan özleri bütke uruş bitkenden keyin dualdan örüp koyganlar. Özleri dan turguzup koydu. Азыр эми кандай кыласыздар? Мындай кошуна менен мындай салам алейк эчнерсе жок. Mana azı o örüp kavada satavadan ol özünce sözünce yok. Hani sattı azı örüp kavada tan şu ettirdi. Biz bu yakta özünce. Hem mında uzakta mında asılam günde koyuyoruz bari ali mında tatmışında yoktu. Баягы айт күндөрү, арапа күндөрүчү. O günler yani biz oyuncamcıları görüyoruz vardı. Oyuncamcılar kelip kalsa su örüp örüp. Булар дагы өздөрү, булар туруктуу жашашабы же? Yaşaydı. Sizlerge okşap kürüp kettiler. Ona ayıl da, onun arzağı şu ayıl kiçine. Bitti yaşaydı bular. Бул жакта дагы бир 10 чакты эле үй окшойт, а? Bitti 1 gektar yer. Buradan şey biz bilgende polali. 10 yıl oldu kelgenderi. Yüzü daraklar yeyip hatta da alıp. Бирок муну дарактар 10 жылды көрүп Çok эмес да. emez. Bundan nar jağı aşırı bir darak. Булар жок эле дегенде бир 40 жылды көрүп. Ne, bundan aşından nar jağı da. Aşı bitti akurat bu eski. Bu murna. Ondan nar jağı polali körsün aram tayin. Nalda vardı köçette. Bir 10 çaktı үй vardı, saç. Азыр эми эмне кылайын деп атасыздар? Эл келгидейби, келбегидейби? Келет эми акырын да. Келеби? Ооба, уже Коркуп качып кеткен жокпу эми таштап? Жок, таштап качкан жок. Булардын баягы компенсациясын булар айтып атышат го, жанагы эмелерин. Мынау күйүп кеткен буюмтайымдарыбыз, идиш аяк, эч нерсе калбады. Буларга эч кандай компенсация берилген жок деп. Малдарыңыздар эмне болгон? Урдалганбы? Жок, биз малыбызды тоогай, жайлоого айдаткан элек. Ошо малды. Жайлоого күйгөндөн кийин уруш басылгандан кийин келди. Сатып жүгөрдүк. Бу жерде аны агылдарыбыздан бүт күйүп калды. В общем, карашка неме кыла албай калдык. Өзүбүз ар жакта качып. Ошол, анан башка эч неме. Эми комиссия келгенде сиздердеги зыянды эсептеген. Ошондо канча сом зыян келген деп эсептеген үйдөн сырткары? Биринчисини эсептеп кеткен, экинчисини ham кече кийин канча болду жеңил? Эч канча ham болгон эмес. 200 миңден наракка болгондо. Анан ошо 200 миңди бериштиби? Жок, ал берели. Үйдүн күйгөн немелерибизди берели ал. Компенсация. Сиздер сурадыңыздарбы? Ой, сен эсептеп кеттиң эле, акт түзүп кеттиң эле, ушунча зыян келипти. Эч ким сурабайт ами. Эч ким сурабайт, биздин айыл тым-тым эле отурат. Сиз айыл башчы болсоңуз сиздерге эми айтышабы? Мен азыр айыл башы эмес, мен мурда ошол күйгөн мезгилде иштеген. Ал мезгилдерде ошол машиналар, уйлар күйгөн бүт төлөп берген. Экинчисин да төлөп берди. Бул эжелерге төлөбөдү? Жок, бул жерде мал жандык машиналар төлөндү, бүт баары калбай. Анан ошондой буюм тайымдар төлөнө элек. Мен жеке өзүмдүкү да бар, ал төлөнгөн эмес. Үйдүн менен машина только машина мен үйдү төлөдү все. Мына биздин мына жылга өрүк койгонбуз, өрүк төлөнгөн эмес. Үйдүн жеде расходдор төлөнгөн эмес. Просто өкмөт тараптан жардам берилди 200 миңден. 200 миңден бир жардам берилди. Дагы 100 миңден, 300 миңден өкмөт тараптан жардам алдык. Болгону ошол. Ал буюм тайымдарга деп эсептелген. Жок, мындай эле деп берген эми билбейм кандай эсептелет. 300 миң алганбыз общий. Бул сапаттуу болду мунсуз. Ашым сапаттуу жакшы болду. Сапаттуу дейсизби? Бул кызыл кирпичтен да мурдагы болгону жашыл. Сэндвич панелден болгон. Ашым ошода жашадым. Мен мурдакта жашагам келип бердичи. Биринчи күйгөндөн кийин келип жашагам. Мунустан экине жашай элеким келип. Суу буу чыкканбы? Жок. Мына жер эмнен орду? Бул жер гардероб да. Гардероб эле беттен эшик барды, мен өзүм тирек алып. Ben sana yapalım. Ben böyle tosma alayım. Ben kovatam. Vallahi su çok öyle kaldı. Duş tuvaletini koyup beriptir. Elde bardak koyulgan. Uzakta ушул отурганга палас төшөктөн башка эч нерсе жок экен, а бу Biz жерде. özüz kelip аны иштегенде келип отуруп абетте кичине отуруп дени салып кетебиз, иштегенде келебиz да. Таңдап көчүп келип жашайларбыз ал. Үй жылаңач. Жашаш керек bu yerге. Kötü жашаш керек болчу. Азыр мына полия сиздердики да, мына терезеден. Шетте тарткыла мына. Мына терек меники, мына жагы пол тазик. А үлүш жериңиздер кайсылар? Үлүш оно бак меники. Мына карап турган Мына ошо бак меники. А ого мындай идан барасыздар. Мына бар тоолоктор, мына кышып. Мына ошо Адыр уже Кыргызстан. А жол мына жакта баягы Ош эме Баткен Лейлек трассасы өтөт. Турасан бойда оно шипла көрүнүп ошо үйлөр биздики. Ага чыгып кеткенбиз. Азыр мына Тажикстан жери.
Будай полный тажик. Но толдан нажа тажик. Граница мынаны дуал бүткөн, ошонан нажа тажик. Мына жолчу? Тажикта булар. Жол Тажикстан жолу. Сиздер ушу жолду пайдаланып наркы жака чыксаңыздар? Мен чыкпайм, машинам бери бияк түпүк тажикке кирип кетет. Бул тажиктар шеттен каптайт биздин жолдан. Ошо айылга шеттен келет, ошо жолдан. Биздин жолдан келет. Мындан нары ошо трассага чыкса болот да өзү, туурабы? Жок, чыга албайсың мына. Чыкпайбы? Мына айылга тайсын айылга кирет. Мына айылдын чекет, мында чыгып кетет, баягы жактан чыгып кетет да. Бияка трассага чыга албайт. Мына столбалак кыргыз бизге келген ток. Через Тажикстан келген. Тажикстан. Жо, светти азыр мына ушудан эле улагансыздар го дейм, Тажикстанга деле ушудан уланып турган. Жок, Тажикстанга кирген эмес. Бул жерде астыда бит үй бар. Жолдун боюда биринчи жолга кеткен деле. Ошо Тажикстандан өтүп кеткен да. Onu алар унчушкан эмес? Жок, кыркып жаган зымыны. Зымы жок, азыр Тайсын жана өткөн эле зымы кыркып алып кетип калыптыр. Зымы жок жатат. Ой, айылдын четинен орто. Четтен келген ортосун кесип чаптыр. Тажиктер кесип салган. Кесип алып кетип калган. Тажиктерге өзгө зым каяктан келген өздөрүнө? Өздөрү өткө столмия койгон, стол алып келген, трансформатор койгон. То есть алар мына столбаны пайдаланбайт? Жок, башын көз карамыз, булар пайдаланбайт. Биздер кыргыздар через Тажикстандан мен келген да бул. Мурда көйүлүп калгандагы. Аябай мындай эме экен да, мына карасаңыздар. Мына катар столбалар бул Кыргызстандык экен. Кыргызстан столбаларды орнотуптур. Демек Кыргызстан столбасы тургандан кийин ал Кыргыздын жери дейм. Бирок ошол столбанын бул жагы Тажикстандын үлүш жери экен, тажиктердин. Анан ортодогу жол мына жерге чейин наркы жагы тажиктердики деп эсептелет экен. Анан наркы эме үйлөр алардагы тажиктердики. Андан берегирээктеги мына үйлөр кыргыздардыкы. Бирок мына жолду азыр тажиктер дагы колдоно берет экен ушу жерге. Мына сиз өзүңүздүн тушуңузду гана колдонот экенсиз да? Кыргыздар өзүнүн тушун гана колдонот экен. Ошо жол дейм. Бул жол менен ошол жана Чаркууга түшүп кетишет. Түшүп кетет. Чаркуудан келип ушунда түшүп кетет. Биздин айылдын этегимен келип керет дагы. Ушунда чыгып келет бияга. Ошо жол бар. Бул илгертен эле. Мына адырдын башындагы антенналар кимдики? Кыргызды биздин телешка бол. Кече урушта шетке чыгып алды тастар. Шеттен чыгып алды. Көрүңүз, шетти алдарып койдук. Кантип чыгып барган эч ким түшүнүңүз да. Красный жерге. Мына артынан эле чыгып бара берет, эмнеси бар экен? Караш керек дейм, карай албадым да ошону. Ал жакта пост жокпу бизде? Ана застава. Биздин застава ал жерде турса, ал жакта жанагындай караулдар болот го, ал жокпу? Билбесем, ошо түшүнүксүз да, шетке чыгып барып элип алды ошо телешка мененчи. Билайн мээ да. Ошону элип алды. Түшүнбөйбүз эми, билбесем кандай болду, чыгып барды аксыбасы. Застава. Ошондо сиздер качканда каяктан качтыңыздар? Биз качканда анан ошо жалаң поля менен качабыз. Машиналар менен кача албайбыз. Төрткөчө чыпа бекилет. Уруш болду дегенде, машина көжөр түшөбүз дагы. Ошол жерден карап жөнөбүз поля менен. Балдарды көтөрүп алып. Бала чака, кары кампирлер менен шеттен карап өтүп кетебиз. Ошо айылдын ичине кирип кетсек болду да, бирдей кылып. Кайсы айылга, ошол адыр жака тарапкабы? Аны да шипер жок үй турбайбы? Граница өрүктөр төгүлгөн жерде кыргыздын ошол. Ошонан жогору жак кыргыз, мындан бияга тажик. Ошол жерге жетип барышыбыз керек. Ошол жер канча чыгат? 1 километр чыгабы, чыкпайбы? Чыгып калса керек. 1 километр. 1 километр чуркайсыздар ушу тажиктин жерине. 1 километр ката поляда, жап-жалаң. Ону каралган өрүктөр кимдики? Тажиктики да. Ошону аралап качасыздар. Мына ошол жерден жөнөбүз. Бирок алар тосуп калбайбы алдынан? Эми тосо электе апа мээ жок да эми. Жакшы даң коопсуздук али тосуп бизди аткыла. Если олар чындап тосуп аткыласа, биз поляда кылып кетебиз. Кача албайбыз. Эки бурчтан бери шак карап качабыз. Айыл толук баягы эмеде калыптыр да. Блокада болду эле. Биз выход жок да, Кыргызстанга өтө турган выход жок да, короче. Только через Тажикстан полный. Ошончунан бийликтер бияктан ошо көңүл калды. Канча мээ кыла койду. Бияк бир элем алмашабы эмне кылат экен билбешек эмес. Бийлик өзү билет эми. Алмаштырса, алмаштырганга даярсыздарбы?
Эми жакшы өзүдө жер берсем, билбесем, алмаштырабыз, эмне кылабыз? Мынтип качангаcha коркуп үркүп жашап жүрсөм, андан көрүп тынч жашаган жакшы да. Азыр Тажикстандын дагы ошого окшогон айылы барбы? Кандай? Кыргыздардын арасында калып кеткен. Бар да. Кайсы жерлери бар? Жазым Көкташ, оны мелерде баш керек, ана Көкташта Такма деген жер бар, Кыргыздын арасынан кирип кетет. Такмага через Кыргызстан кирет. Ошого окшогон жерге алмаштырса эмне болот? Ошондой жердеги вариант кылып турат да азыр эми. Ошондо мыш алмашабы билбейм, бийлик билет эми кандай кылат. Алмаштырар же болбосо бизге бир жол ачып берсе, бир баягы через Тажикстан эмес, баягы нейтральный жерден бир жол ачып берсе, булар жашай беребиз бир жердечи. Мында жакшы жер тышап кетиш кыйын да. Бирок Дакма деле эми ушудан өйдөрөктө да эми ушундай эле жер. Ошо баягы 4 көчөнүн ар жагында ол дагы элечи. Сунун бою алды эле. Сунун бою ушундай жер, жакшы жер айтам. Бар өзүнүн жериге жетпейт да бар. Туулган жерине жетпейт экен. Мына үйдө киргенде, мына сол жагында кладовка экен. Анан мына эшиктерди проектиси туура эмес коюлган дейм. Себеби мынантип бири-бири менен кайчылашып калат экен эшиктер. Муну бул жакка ачсаңыз, муну барып согот экен. Макул. Анан бул жагында ванна экен. Ванна бир 2,5-га 2 окшойт. Эни. Бул жагы ошол бир бөлмө экен. Бул жагы дагы бир бөлмө экен, уктоочу бөлмө окшойт. Анан мына жагы кухня. Ошон үчүн муну кафелдеп койгон. Канализациялар. Кухня полный. Шо тагы болгондо кафе болгон. Бирок асты теплый пол болгонбу? Кафел болгонго жараша. Пенопласт менен чыгат да. Бул жагы конок үй окшойт, чоң. Мына бул чоң зал экен. Бул баягы Кыргыздын музейи боло турган жер. Алып киребиз, ичине мебелдерди коебуз, анан дивандарды коебуз, жакшына кымбат баягы кооз пардаларды илебиз. Болду, анан балдарды киргизбейбиз. Кирбегиле бул үйгө дейбиз. Конок келгенде гана кире турган үй, музей. Бир кетмен, бир орок, бир кайрак бар экен да. Анан бир кетмениңиз калыптыр, бир орок калыптыр, бир кайрак калыптыр. Бир чара менен бир мына эме экен да. Ушул Көктерек айылындагы 17 үй. Бир эмес, 2 жолук үйдү. Биринчисинде 2021, экинчисинде 2022. Ошол эки окуяда тең ушул үй катуу жабыркады да, 2 жолу катар менен жабыркады. Анан биринчисиндеги окуядан кийин мына үйдү салып беришкен. Муну баягы Турциядан алынып келинген сиппанел үйлөр болчу. Ушуну салып бергенден кийин бул дагы өрттөндү. Азыр эми мынтип экинчи үйдү 2022-жылкы окуядан кийин мына кирпич үйлөрдү салып атышат. Бирок коопсуздук болбосо, чегара чечилбесе, уруш, ушул жаңжал бир жаңсыл болуп чечилбесе, анда бул сиппанел эмес, кирпич эмес, таштан, темирден үй салсаң дагы туруштук бергидей эмес да. Анда деле өтө чоң үй салынган эмес. Кичинекей эле болгон, ушул эменин бардыгы, ушул эмгектин бардыгы күйүп кеткен, кор болгон. 17 үй салынды деп атпайбызбы? Ошол 17 үйдүн ичинен азыр мен көрүп тургандан 1, 2, 3, 4, 5 үйдө эч ким жок. Ошол үйдө гана булар да жашабайт экен. Бул жерде эч ким жашабай атат. Болгону ошол үйдөгүлөр азыр келип, ошол кичинекей бакчасы бар экен, өрүгү. Ошол өрүгүн кагып кетиш үчүн келиптир. Өрүгүн кагып, кечке чейин терип, анан кечинде ошол портери баягы лабосу бар экен, ошол лабосуна жүктөп алып кеткенин келишиптир. Бүтүндөй үй бүлөсү менен. Анан айрымдары ушул эшигин алдында эле ушул жерге өргүн терип, жайып коюп, алар дагы кетишиптир. Кургатып алып, же болбосо өргүн 1-2 оодарып, анан кургатып, андагы алып кетишет. То есть, бул жерде азыр жашаган жан жок да, эч ким жок. Мына караңыздар, эч ким жок. Мынантип чаңкыр-чуңкур болуп, эшиктердин короолору жатат. Мына үйдүн алдында эч ким келген эмес, буга эч ким жашаган эмес. Мына жерди сүрүп тегиздеген менен
Бул жерлерде эле эч нерсе болгон эмес. Наркы жакта сэндвич панель үй. Ал жакта да эч ким жок. Кыскасы эч ким жок. Мондай бир даараткана турат. Ар бир үйгө ушундай кылып окшош дааратканалар салынып берилген. Мына бул мен турган жер, мына бетон. Бул мурдагы баягы сэндвич панель менен салынган үйлөрдүн асты, жер пайы. Анан булар азыр калып кетип, булар күйүп кеткенден кийин ордуна жаңы үй салынды. Анан жаңы үй турат ушинтип. Бирок анда эч ким жок. Мурдагы ошо сэндвич панель менен салынган үйдүн асты мынантип өрүк жая турган жер болуп калыптыр. Бирок өрүктү кагасын, тересин алып келип жаясын, кечинде кетесин. Бирок кеч жамгыр жааганда ушунун баардыгы жамгырдын астында калат. Анан өрүк мынантип кара болуп кургайт. Ушул эле өрүк эгерде жамгыр жаап атканда үстүн жаап койсоңуз, анда сап-сары болуп кургамак. Бул жамгыр жаамактан бале жааса дагы бул карарбайт, анткени бул дарыланган өрүк. Баягы алтын күкүрт менен дарыланып, ошон менен буулатылган өрүк. Буга тиешеси жок ал сөздүн. Мына бул баягы ушул кандай болсо ошондой өрүктөн ушул дарактын башынан кагылган бойдон эле алып келип туруп ушул жерге жайгандагы өрүк ушул. Эгерде ушул өрүк эртең 50 сомго же 100 сомго сатыла турган болсо, эгерде ушул эле өрүк жамгыр тийбей жакшы кургатылса, сап-сары болуп кургаган болсо, бул 700 сомдон 1000 сомго чейин баасы жетмек. Андай болбосо, бул ашып кетсе 100 сом, 150 сомдук өрүк болот мына килограммы. Эми зыяны ар тараптан болуп атат да, элдин бул жерге келбегени, өзүнү баягы өзү жоктун көзү жок болгону эл үчүн ар жагынан зыян. Ушул эле өрүктү терип, ушуну эле ушу жамгырда үстүн жаап эле кургатып койсоң, килограмм 1000 сомдон сатмаксың. Азыр ошол жерге башка жака качып кетип, өрүктү келип терип жайып коюп, эртең кургаганда алып кеткениң үчүн болгону 100 сомдон ушундай кара өрүктү аласың. Эл зыянын ар тарабынан тартып атат. Эгерде ушул жерде жашаса, өрүгүн жакшы кургатып, кымбат сатмак.